Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга ысык саламдарды айталы дагы. Бул эфир программасы экен, эсиңиздерге салоотөлүү жана бүгүнкү биздин программабызда ак менен кара түстөн магия болгон шахмат тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми дал ушул шахмат тууралуу деги эле анын кандай ойнолушу тууралуу бүгүнкү биздин студиябызда дагы атайын чакырылган конокторубуз бар. Саламатсыздарбы? Азыркы тапта Жети баланын атасы жана кичинекей чемпиондорду айтып койсом, чемпиондордун атасы Сезбек Таштакеев конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиздер. Биринчи көрөрмандарыбыз менен амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы, негизи эң биринчи суроом сизге арналсын. Шахмат негизи акылдуулардын оюну деп коет. Анан сөзсүз түрдө сизде ушундай жөндөм болгондон кийин, анан ошол жөндөм балдарыңызга өтсө керек, э? Ал эми сиздин шахматка болгон жөндөмүңүз канча жаштан пайда болду эле, канча жашыңыздан кызыга баштадыңыз эле? Шахмат карата болгон жөндөм бизде негизи үй бүлөбүз менен шахмат ойношот. Мен кичинекей кезимде ушу эсимде. Ал учурда союз учуру болчу. Шахматка жакшы көңүл бурулуп, ошо биздин ата энелерибиз, эжелерибиз, агаларыбыз ойночу да. Анан ошондо шахматка карап отуруп, кызыгуу пайда болуп анан үйрөнүп алганбыз да. Бирок шахматта мен профессионалдык деңгээлде мындай машыккан жокмун. Профессионалдык деңгээлде жанагындай мелдештерге катышып, мындай чоң мындай бир ийгиликтерге жеткен жокмун да. Болгону гана жаш кезимде кандай десем, бир 4-5 класстардан үйрөнгөм мен. Ошо алгачкы шахмат үйрөнүп баштаганым ошо 4-5 класстарга туура келет. Ошо менен ойноп жүрдүк, кээде ойной калып жүрдүк. Анан кийин студент кезде пайдасы тийди. Студент кезде мен анча-мынча ойноп, өзүбүздүн университеттин атынан ойногон күндөрүм болгон да. Анан багы Кудай буйруса жакшы экен. Мына балдарым өтүп, бүгүнкү күндө балдар жакшы алгылыктуу ийгиликтерди ойноп. Ал нерсенин баарын балдарыңыз ылап кетти, э? Дүйнөлүк чемпиондорго чыгып. Ал эми сөз көзөгүн сиздердин балдарыңызга берсек, эң биринчи Русландан баштайлы. Өзүң жөнүндө тааныштырып, анан кандай сен үчүн шахмат эмне, ошол жөнүндө айтып кетсең. Мен өзү азыр 13 жаштамын. Шахмат менен 6 жылдан бери алектенип келем. Шахмат бул мен үчүн бардыгы десем болот. Шахматта ар бир нерсе колдонулат да. Мисалы, жашоодо керектин бардыгы шахматта дагы бар. Шахматта дагы ошол эле маалда математика менен айкалышып кете берет. Ошол шахматты ойногон менен дайыма сабактардан жакшы окуп келем. Ошол шахмат мага көптөн бери жардам берип келип жатат. Албетте, абдан жакшы. Дал ушул темптен кайтпа деп айткым келип жатат. Азыр отуруп чоң адамдардай сүйлөгөнүңдү баамдадым. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыркы кезегибизди биз бир аздан кийин маегибизди уланталы дагы. Дал ушул биздин коноктор жөнүндө сюжетке кезегибизди беребиз, андан кийин жолугабыз. Июль күнү жалпы дүйнө жүзү үй бүлө күнүн белгиледи. Аталган майрамда отурлай кийин Муз каналда бул темага эфир арнап өтүүнү чечтим. Анда эмесе бакыттын ордосу үй бүлө демекчи. Бул кезекте жөнөкөй үй бүлөнү эмес, ата энесин кошкондо 9 адамда турган ынтымактуу, бактылуу кичинекей мамлекет туурасында айтып беребиз. Мен жанбайсың. Айжанның өмөзүнөн өтүп, камера бошоп чыгарасың, айтатан. Араз берчи экен деп. Бизге улараш бирөө старбыз бар, ошо тибе кош. Жети баланын ата энеси Сезбек мырза өзү 9 бир тууган болуп, жубайы Гүлбарчын 11 бир тууган экен. Чоң үй бүлөдө өскөн эки түгү көп балалуу болсок деп башынан эле кыялданышчу. Ойлогон ой максаттарына жетип, менин каармандарым бүгүнкү күндө 4 уул 3 кызга мээримин төгүп, тарбиясын берип келишет. 6-да турам, анан буларга тамак ашын даярдап коюп, анан ойготом, сабакка жөнөтөм, кружокторуна жөнөтөм. Анан кийин антип жумуштарым кылгыч эле обед болуп калат, обедке даярданам, ошентип отуруп, кайра кеч кирет, кечки тамактарына даярданам, анан кечинде келишет, тамактанып алышып, шахматка даярданышат. Өзүм жалгыз эле, атасы экөөбүз эле бактык, бардыгын өзүбүз эле бактык. Канчалык деңгээлде оор экен, оордугу байкалдыбы? Оордугу деле билинбейт. Баягы көп үй бүлөдө чоңойгондуктан өзүм баягы кичинекейимде көп
үй бүлөдө чоңойгом да. Мага ордого деле сезилбейт. Эне катары жакшы болгула деп айтам. Айткан тапшырманы аткаргыла, калп айтпагыла деп. Балдарга дайыма чоңдорду көргөндө урматтагыла, кичүүңөрдү урбагыла деп сөздөрүбүздү айтабыз. Ар бир бала коомдо өз ордун таап кетүүсү ата-энесинин камкордугунан, тарбиясынан көз каранды деген Сезбек мырза үй бүлөсүндө шахмат чемпиондорун, билимдүү, зээндүү балдарды тарбиялап келет. Дегенем Сезбековдор башка балдардай болуп көчөдө топ тээп ойнобой, чүкө атпай, жаштайынан гимнастика, карате, дзюдого катышып, фортепианода комузда кол ойнотуп, ыр жазып обон созгон өнөрлүү балдар. Сезбек мырза өзү дагы жаш кезинде шахматка кызыкчу экен. Анткени менен убакыттын тартыштыгынан профессионалдуу деңгээлде ойноп, ийгиликтерди жарата алган эмес. Бирок анын балдары бул жаатта чоң жетишкендиктерди багындырып келишет. Анткени атасы аларга тамга тааны электе эле шахматты үйрөтүп баштаган. Ошентип бул үй бүлөдө 4 мыкты шахматист бар. 2008-жылы Алмаз эмеден уткан республикадан биринчи орунду алган. Республикадан биринчи орунда монол сыйлыгыбыз да. Республикадан биринчи орунду алган. Андан кийин бүгүнкү күндө Алмаз мына ушундай сыйлыктан 5 жыл катарынан алды. Республиканын 5 жолку чемпиону да. Руслан дагы андан кийинки жылы 2009-жылы биринчи сыйлык алды. 2009-тан бери 5 жыл катарынан утуп, алда 5 жолку чемпион, республиканын чемпионатындагы жеңген медалдарым болорчу. Андан кийин Алмаз ошол 2009-жылы Индияга барып, Индияда Азия чемпионат Азияда 3-чү орунду алып келген да. Биз ушул аябай чоң сыйлык катары өзүбүзгө мындай эме кылабыз. Андан кийин эле Руслан эмеге Калмыкияга барып, эл аралык турнирде биринчи орунду алып бизди сүйүндүрдү. Ошентип булардын эл аралык деңгээлдеги турнирлер ошол 2009-2010 жылдары башталды. Андан кийин мына Руслан мурдагы жылы 2000 тактап айтканда 2013-жылы Шри-Ланкадан чемпионат Азияда мынакей бул болсо тез ойнолчу түрү боюнча Билистен чемпион Азия болуп келди. Мына бул эмеси кубок болсо мынакей. Ошол жерден Азиядан чемпион болуп, тез ойнолчу Билис түрү боюнча алтын медаль, ал эми классикалык түр боюнча күмүш медаль утуп келди. Биз ушуга аябай сыймыктанабыз бүгүнкү күндөчү. Ар бир баланын ийгиликке жетүүсү бул ата-энесинин аларды шыктандырып туруусунда, өзүнө болгон ишенүүсүн арттырууда дейт Сезбек мырза. Ошондой эле балдарды кыргыз элине жарамдуу болуп чоңойсу деп кыялданган көп баланын атасы. Үй бүлөнү ынтымакта сактоо, мыкты тарбия берүү сырлары менен түз эфирде бөлүшөт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Бул эфир программасы экенин эсиңиздерге салыптуу жана бүгүнкү биздин студиябызда конокто Жети баланын атасы, ынтымактуу үй бүлө, ар тараптуу таланттардын ээси, анын ичинде шахмат боюнча дүйнөлүк чемпиондукка чейин барып келген кичинекей чемпиондорубуз отурат. Сезбек Таштакеев бизде конокто экенин эсиңиздерге салыптуу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берүү үчүн албетте 56 46 85 номерине чыксаңыздар болот. Ами сизге ушул шахмат тууралуу суроо берейин. Негизи ар бир спортсмен бир турнирге барарда сөзсүз түрдө канча бир айлап, жылдап машыгат. Ал эми шахматка канча убакыт сарпталат машыгыш үчүн? Өзгөчө акыл шахматы деп коебуз. Шахматта негизи бул күн сайын машыгыш керек. Жанагы алдын ала өткөрүлүүчү турнирлер негизи бизге белгилүү да. Мисалы үчүн бир жылда бир республиканын биринчилиги өтөт март айларында. Андан сырткары чемпионат Азия, чемпионат мир бизге алдын ала календардык планда көрсөтүлгөн да. Анан шахмат оюнунда мен айтып кетким келет да, күн сайын машыгыш керек да. Күн сайын машыккан күндө гана ошо ийгилик болот. Алдын ала мынча же тигинче мөөнөт коюуга мүмкүн эмес. Мында канчалык күн сайын машыккан акылдын гимнастикасы деп саналат. Акылдын гимнастикасы деп айтылат го өзү шахматта. Анан баягы канчалык күн сайын машыккан киши спортчу ошончолук ийгиликке жетет. Абдан жакшы. Биз болсо маегибизди жана токтотуп койгонбуз, бирок ошентсе дагы кийинки кезегибизди Алмаз деген кичинекей мырзага берели. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып, анан кандай дагы өнөрлөрүңүз бар, ошол менен бөлүшүп кетсеңиз.
Мен шахматты 6 жашымда баштагам. Анан азыр мен шахматтан Азияга барып келгем. Жакшы. Анан дагы биз ушулан экөөбүз Кыргызстандын чемпионатынан 5-кратный чемпионбуз. Абдан жакшы. Шахмат боюнча демек үй-бүлөңүздөр менен шахмат аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө таанытар бир сонун эр азаматтарыңыз бар экен. Албетте кыздарыңыз дагы бар. Ал кезекти Назира деген биздин сулайымыбызга берели, анда өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Сиз дагы шахмат боюнча шахмат ойнойт. Көптөгөн турнирлерге барган. Кандай дейсиз? Жок, тилекке каршы Назира айымыбыз кичине уялып атат. Назира жөнүндө мен кыскача айтып кетейин. 3 баламдан кийинки эле ошо кызым дагы ошо байкелерин көрүп, ошолордун таасиринде шахматты үйрөнүп, жакшы өздөштүрүп калды. Жакында эле командалык баягы турнирге Сочиге барып келдик. Ошол жерде кызым жакшы ойноду да, себеби дегенде командалык оюнда ар бир мисалы үчүн командада 4 оюнчу ойноду да, 3 бала 1 кыз. Ар бир оюнчунун упайлары жалпы эсепке өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошол жерде кызым жакшы ойноп келди. Буга чейин бул 5 жашында шахмат боюнча 5 жашында Азиянын биринчилигине тандоо турунда жеңүүчү болуп, бирок тилекке каршы бара албай калган. Баягы каражат жок болуп калып, демөөрчүлөр жок болуп калып, мен өзүмдө мүмкүнчүлүк жеткен эмес. Андан 7 жашында да Азиядан тандоо туруна анда да жеңип алып, анда да бара албай калганда, бул деген негизи эле жаш балдардын психологиясына өзүнүн негизи таасир этиши мүмкүн. Ошондон кийин кызымдын бир аз оюну солгундап барып, өткөндө ошо Сочиге барып келгенден кийин азыр мына 1-2 ай болуп калды да. Азыр кайрадан кызуу ойгонуп, азыр кайра жанданып калды да. Мен ошо аябай сүйүнөм. Ошол оюн бизге аябай жакшы оң таасирин тийгизди. Буюрса азыр жакшы, жакында эле көлгө барып келдик, жакшы кийилге жетип келди, ал жерден 3-орун болуп келди. Абдан жакшы. Эми айрым спорттун түрлөрүндө мисалы тамактан аз жеш керек же болбосо кайсы бир тыюулар, кайсы бир нерселерди көбүрөөк кылыш керек деген талаптар бар да. Эми шахматта кандай талаптар бар? Кайсы нерседен тыюу салыш керек дегендей? Шахматта тескерисинче тамакты жакшы жеш керек да. Айткандай эми жакшы жеш керек болсо баягы туш келгенде эле жей бербей, пайдалуу тамактарды, ошол жанагы мээдин өзүнө таасир эте турган бизде мындай жакшы жанагындай эмелерге, питанияга, жанагындай эмелерге бай тамактар көп да. Мисалы үчүн мен биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанды дүйнөгө таанытып аткан балды айтам да. Балды жаңгак менен кошуп жезе. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жакшы көнүп калган бир жакшы адатыбыз бар үй бүлөдө. Эртең менен кандай болгон учурда да апасы кандай тамак жасап берген күндө дагы мен буларга алдын ала даярдап койгон 1 кашык балга аралашкан жаңгакты берип коем. Күндө бересиз, күн сайын берем. Анан мен ошо ишенем, мен жана китептерден да окуганым бар, медиктерден укканым бар. Бал аралашкан жаңгак адамдын баягы организмине аябай жакшы таасир тийгизет дагы, анан мээнин өсүүсүнө дагы жакшы оң таасирин тийгизет деп мен ишенем. Пайдалуу кеңеш катарында айта кетсеңиз, менин оюмча эч бир тренер мынчалык үйрөтпөйт болуш керек өзүнчө пайдалуу кеңештер тамак боюнча дагы мүмкүн шахмат тренери бир гана шахматты үйрөтөт, эми сиз андан тышкары дагы көп нерселерди балдарыңызга. Эми бул жерде мындай да, баягы сенин сурооңо азыр канчалаган бизде телегөрүүчүлөр көрүп аткан болсо, негизи эле үй бүлөдө бала биз үчүн эң негизги нерсе да. Бала ыйык, биз баарыбыз бала үчүн жашайбыз. Биз үчүн ата-энелерибиз жашап келген убагындачы. Анан балдар биздин келечегибиз дейбиз. Ушу эртеңки биздин кыргыз элинин жалпы эле ушу келечегин ушу түзө тургандар ушулар да. Оң жагына кетире турган же кандайдыр бир ушу өзүнүн кыргыз элинин баягы келечегине өздөрүнүн таасирин тийгизе турган адамдар. Менин эле балдарым эмес, жалпы эле биздин баардыгыбыздын балдарыбыз. Анан ушулар үчүн биз жакшы изденип, ушуларга жакшы болуш үчүн кам көрөбүз да. Анан Кудай буюрса жакшы, мен ушу балдар үчүн көп китептерди окудум. Баягы балалуу болгонго чейин биз жүрө береткенбиз да, баарыбыз жаш болгонбуз, баарыбыз бала болгонбуз. Анан ошо балалуу болгон күндөрдөн баштап ошо изденип, китептердин үстүндө ошо балдарга психологиялык жактан кандай жардам бериш керек, буларга кандай багыт бериш керек деген темада мен аябай көп издендим да. Ошону баягы мен ойлойм, жакшы бир жыйынтыктары чыгып атат кичинеден. Дагы Кудай буюрса келечекте мен өмүр бою ушинтип изденип жүрүп отурам, Кудай буюрса. Азаматсыз, азамат чындыгында эле ата экенсиз деп айткым келип атат. Эми сиздер бир гана чемпион болбостон, Кыргызстан боюнча эң көп балалуу болгон үй бүлөлөрдүн катарына кирет экенсиздер. Ал эми дал ушул учурга чейин ынтымактын очогун ортого салып, жакшы жашап, мындай балдарды өстүргөнүңүздүн сыры эмнеде? Эми
мындай үй бүлөдө жакшы жашап балдарды ушундай жакшы деңгээлде өстүрүүнүн эң эле жөнөкөй сыры үй бүлөдө ынтымак болуш керек, үй бүлөдө түшүнүшүү болуш керек да. Мисалы үчүн сенин айтканыңды келинчегиң колдоп турса, келинчегиң кандайдыр бир айткан деңгээлде сөздөрүн сен колдоп турсаң, ортодо ынтымак болуп турса, ошонун баардыгы тең балдарга өзүнүн таасирин тийгизет. Эгерде ошо үйдө аялы, күйөөсү, жолдошу ошо бири-бири менен түгөйлөр ынтымактуу болсо, ошонун аябай балдарга таасири чоң. Эми анын сыры мен ойлойм, ортодо көп балалуу болгонубуздун дагы оң таасири тийип болуш керек. Себеби дегенде бизде мындай уруш талаш же болбосо мындай талаш тартыш болуп бири-бирибиз менен жаман жакшы айтышканга убактыбыз да жок да. Мүмкүнчүлүк да жок. Мисалы үчүн келинчегим кээрелден кечке ушулардын камын көрүп, тамагын жасаш керек, баягы кийимин жууш керек, ушулардын баардык камылгазы менен, а мен болсо бюджеттик мекемеде иштейм. Эртең менен кетип, кечкурун жумуштан кийин келем, балдар менен бир 2 саат, 3 саат убактым табылса табылып калат. Ошол учурда айтчу кеңештерим айтып, үйрөтчү нерселерин үйрөтүп, ушундай болуп калабыз. Анан мен ойлойм да, ушул үйдөгү түйшүктүн көптүгү бизди ушул ынтымакчылыкта сактап келе жатат болуш керек. Жакшы. Мындан дагы ынтымактуу жашай бериңиздер дейин. Анан мисалы балдарыңыз азыркы тапта сиз мисалы ата-энелер айтып коюшат, кичинекей кезинде эле мен баламдын кийин мындай кылам, же болбосо кайсы бир кесиптин ээси кылам деп. Ал эми сиз дагы ошондой кыласызбы? Же мүмкүн өзүнүн каалоолоруна коесузбу? Эми бул сурооңо азыр кыялдары барбы? Мүмкүн врач болсо. Кыялдары ар кимиздиники бар, өзүнүн алдынча кыялдары бар. Бирок мен балдарыма көбүнчө айткан сөзүм, сен баланча бол же түкүнчө кесиптин ээси бол эмес. Мен ар дайым баягы баса белгилеп айткан сөзүм адам болгула дейм да. Себеби дегенде биздин улуу жазуучубуз, дүйнөлүк жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айтып кеткен эмеспи? Эң кыйын нерсе дейт жашоодо, күндөн күнгө адам болуу дейт да. Анан мен ушу ишенем да, жашоодо эгерде адамкерчиликтүү, жакшы маданияттуу адам эч качан жерде калбайт да. Ал кайсыл кесиптин ээси болсун, макул президент болобу, макул жөнөкөй эле бир мугалим болобу, же элдин багы кызматын кылган врач болобу, эгерде ал аябагандай адамкерчиликтүү, маданияты терең киши болсо, ал эч качан жерде калбайт. Ал өзүнүн кесибин эң жакшы мыкты өздөштүрүп кетерине да ишенем да. Ошондуктан мен айтам балдарга, адам болгула, маданияттуу болгула, улууларга урмат, кичүүлөргө ызаат көрсөткүлө, изденгиле, окугула, билим алгыла. Меники азыр ушул эле. А так баланча бол, же болбосо түкүнчө бол, кызматтын ээси бол деп мен азырынча айта элекмин балдарыма. Сөз түрдө сиз кичүү мундарга үлгү боло турган адам экенсиз. Анан албетте балдарыңыз сизди көрүп абдан мыкты өссө керек деп мен дагы үмүттөнөм. Анан эфирге чейин айта кеткенсиз, балдарым бир гана шахмат ойнобой, көптөгөн өнөрлөрдүн ээси депчи. Анан азыркы учурду ошол өнөрлөргө берсек, мүмкүн балдарыңыздын бири бизге декламация айтат дегенсиз. Декламация айтып бербейби кимдир бирөөсү? Анда Руслан бир жакшы бир айтып бер. Анткени бизде үйдө мындай да, сенин сурооңо эме болуп калбадыбы? Бизде баягы шахматтан сырткары дагы ар бир 6-чы дем алыш күндөрү баягы балдардын чыгармачылык эмеси, мындай жан дүйнөсүн өстүрүү иретинде, же болбосо логикалык ой жүгүртүүсүн, же болбосо кандайдыр бир речин өстүрүү үчүн мен атайын конкурстарды кылып келем. Ыр айтуу бар анын ичинде, комуз чертишет, жанагындай фортепианода ойноп, ушул ар тараптуу болуп, булар баягы маданияттын бир аябагандай бир терең бир үлгүсүн өздөрүнө камтыза деген оюм бар да. Анан анча-мынча кээде жана дырла айтып калабыз. Ошондон Руслан бир эки эме айтып койсун анда. Жакшы патриоттук сезимде ырлардан айтып коем. Отуруп деле айта берсең болот. Отуруп деле айта берсең болот го. Отуруп деле айта бериңиз, декламация. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, кара зоолор аркай жерде каркайып, катмарлашып калың тартып заңкайып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, тоңгон муздар шөкөлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагынан куш эмес, араң гана борон өтөт калтырап. Азамат, сиз абдан жакшы. Мындан дагы чоң адам чыгат болуш керек. Келечекте мен дагы үмүттөнөм, ушундай болсун деп сөз түрдө. Эми биз маегибизди уланталы жана шахмат темасына кайрадан кайрылалы. Мисалы, ошол шахматтык турнирге чыкканда кайсыл өлкө сиздер үчүн эң күчтүү болуп эсептелинди шахмат боюнча? Шахмат боюнча мелдештерге мына балдар көп өлкөлөргө чыгып жүрүшөт. Бир 15 өлкөгө барып келишти баш аягы, мына бир 5 жылдан бери. Анан негизи чынын айтыш керек, бизге конкуренттер аябай көп. Себеби дегенде шахматка башка өлкөлөрдө, бөлөк өлкөлөрдө аябагандай жеткиликтүү көңүл бурулат да. Ошол эле Индияда, ошол эле Россияда мисалы үчүн.
Мына булар Шри-Ланкага 2 жолдон барып келишти. Ушу кийинчерээк эле баштаган ушу Шри-Ланка өлкөсүндө жада калса шахматка ушунчалык көңүл бурулат да. Биз үчүн бардык өлкөлөр конкурент да. Себеби дегенде биз чыкканда байкап жүрөбүз, аларда окутуучулар да аябаганда күчтүү, анан мамлекеттик деңгээлде дагы жакшы көңүл бургандыктан шахматчылар аябаганда аракетчил, тырышчаак, анан деңгээлдери да өйдө да. Эми каражат жагынан сиздерди кимдер камсыздайт азыркы тапта? Каражат жагынан чындыгында эле сиз аябай талуулуу суроо бердиңиз. Бул каражат жагы чынында бизге ар бир өлкөгө чыгуу биз үчүн ушу каражат жагынан кичине кыйналабыз да. Өзгөчө Кыргызстандын атын экеңи көтөрүп алып. Ошо анан кийин азыр Кудайга шүгүр биздин федерациябыз жакшы иштеп атат. Акыркы ушул 1,5-2 жылдан бери бир аз өзгөрүүлөр бар. Өтө мурункудай көп чуркабай калдык. Бирок ошондой болгон күндө деле федерацияга деле мамлекет тарабынан календардык планда акча аз бөлүнөт биздечи. Негизи эле бизде бюджет аз каралат да спортко. Жалаң эле шахмат эмес, башка түрлөрүнө да. Анан мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рахматымды, ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Бизди көбүнчө Мегаком компаниясы аябай колдоп жүрөт. 2 жолу жөнөтүштү. Бир жолу президенттик фонддон жөнөттү Словенияга чемпионат, ошо дүйнөлүк биринчиликке барганда да кыйналып айлабыз кеткенде ошол президентке жаздык эле. Ошо Алмазбек Шаршеновичтин өзүнүн фондунан бөлүп берип 2 балам ошол жерге катышып келди. Мегаком болсо Шри-Ланкага барган, ошо айтпадымбы, жанагы Руслан чемпионат Азияда Шри-Ланкада классикалык түр боюнча күмүш медалдын ээси болуп, билис деп коет, быстрый шахмат деп коет, жана тез ойнолчу түрүнөн алтын медаль утуп келген 2013-жылы. Ошондо бизди Шри-Ланкага ошол Мегаком компаниясы өзү аттап тондоп, бүт бардык чыгымдарыбызды көтөрүп жөнөткөн. Дагы ушу ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул Мегаком компаниясы бизди негизи аябай көп колдоп жүрөт. Андан сырткары дагы бизде демөөрчүлөр бар. Өзүбүздүн эле ушул райондун акими Аскербек Түкөшев да колдоо көрсөткөн убагында. Анча-мынча жана магазиндерге кайрылабыз, ар кандай ишылып көптөгөн компанияларга кайрылабыз. Азыркы тапта баары жакшы. Азыркы тапта жок, каражат жагынан кыйынчылык бар. Мисалы үчүн өткөндө биз Сингапурга барышыбыз керек эле, чемпионат Азияга. Сингапурга каражат жетпей калып, ошол эле кезде параллель ошол Сингапур менен экөө бирдей күндөрдө өтүп калган, ошо Сочиге барып келдик. Сочинин каражаты азыраак болду. Сингапурдуку кымбатыраак болуп калды. Сингапурга каражат жетпей калды, бирок эптеп Сочиге барып келдик. Ушундай бир болуп калат да кээде. Тандоого бизде мүмкүнчүлүктөр жок болуп калат. Кээде барбай да калган учурлар болуп калат. Бирок баары бир деле ыраазычылык билдирип кетем. Бизде шахмат федерациясы да аракеттерин кылып, буюрса аракет кылып атат. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, көч бара-бара түзүлөт дейт. Алдыңкы 1-2 жылдарда биздин дагы шахмат федерациясы өнүгүп, мамлекетибиз дагы спортко көңүл буруп калат деген терең ишеничим бар. Абдан жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурубузду биз сонун музыкалык чыгармага беребиз. Ал эми андан кийин сөз түрдө жолугабыз. Kezde suyunsam, geçir meni suyömün dep ügülsüm. Sanandı bütkö kürögüm üşütü, samayına sarı karday kübülsüm. Geçir meni tınçыңda alıp kıynasam, geçir meni koş dep koyup kıybasam. Geçir meni joğotkondu köp izde, gödön dolgun kusaklıkты tıybasam. Geçir meni eşigimdi bekettin, gül götörüp sunbaymın men geçiktin. Göngül bürüm baykabastan sındırıp, ayrılığının açıp ünün eşittin. Jamalına bol boy
Көңүл бүрүн байкабастан сындырып айрылуунун ачуу үнүн эшитти. Жаралгансып менде сезим ушундай, калгым келди сени колдон учурбай. Буйрбаптыр сени мага акыры, жүрөк сайрай тонун жалгыз кушундай. Ай кечир мени эшигинди бекитти, гүл көтөрүп сунбаймын мен кечикти. Көңүл бүрүн байкабастан сындырып айрылуунун ачуу үнүн эшитти. Сен кечирчи мени эшигинди бекитти, гүл көтөрүп сунбаймын мен кечикти. Көңүл бүрүн байкабастан сындырып айрылуунун ачуу үнүн эшитти. Ардактуу достор, биз болсо программабызды улантабыз жана бул кефир программасы экенин эсиңиздерге салыптуулуу. Жана бүгүнкү биздин программабызда конокто жетип алган атасы шахмат боюнча көптөгөн өлкөлөргө барып кыргыздын намысын коргоп келе жаткан Сезбек Таштабекеев конокто. Ардактуу телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак келиңиздер, себеби дал ушул кичинекей чемпиондор азыркы тапта бизде Токтогул Сатылгановдун атайын күүсүн чертип берейин деп жаткан учур. Андыктан экранды жакшылап карап туруңуздар. Демек, башталды. Биз болсо азаматсыңар деп айтабыз. Сиздерге дал ушул талантыңыздардан жазбаңыздар. Ал мен сизге суроо берим келип жатат. Негизи дал ушундай таланттуу балдарды өстүрүп, бир тараптуу эмес, көп тараптуу, бир гана бир эле таланттын ээси болбой, көптөгөн таланттардын ээси кылыш балдарды бул кандай ыкма менен? Мүмкүн кандайдыр бир сыры бардыр бул нерсенин. Мунун деле эч кандай сыры жок. Болгон эле баягы адам канчалык ар тараптуу болсо, канчалык ошол интеллектуалдык жактанбы же өнөр багытындагы ар тараптуу болсо, ал балдардын деги эле адамдын жашоодо жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мисалы үчүн жанагы айтып өттүм, кайсыл спорттун түрү болбосун, спорттун ошол бир жакшы бир ийгиликке жетиш үчүн сезимталдык талап кылынат да. Ал эми могу азыр мына музыка комуз чертип берип атышпайбы? Булар ошо мектептен сырткарыдагы музыкалык мектептерде окушат. Да, кыйынчылыктар бар, негизи жетишиш кыйын да.
мектепке жетиш керек, кайра мектепте да биринчи окуш керек. Мен айтам, эң биринчи мектепте жакшы окугула. Анан булар мектепке да даярданып аракеттерин кылышат. Андан сырткары музыкалык мектепке жетиш керек. Анан шахмат турнирлери бар отодо. Ага даярданыш керек. Даярданбасаң мүмкүн эмес игиликке жетүүгө. Андан сырткары айтып атпайбы, спорттун түрүнө да катышат. Анан мунун баардыгын эгерде убакытты туура бөлүштүрсө, жетишсе болот да. Сыры бир гана убакытта да ойлойсуз. Сыры убакытты туура бөлүштүрүп туруп эле, сыры ушуда көңүлдө да. Эгер ата-энесинин көңүлү бар болсо, баласына ушу өнөр үйрөткүзгүлө бар ушундай бат үйрөткүзүү. Эми жөндөмдү мындай да, жөндөм менен ар бир балада бар дейм да. Мен ушундай ишенем. Балдардын психологиясында ушунчалык бир жакшы бир ичинде эмем жакшы. Ар бир бала жөндөмдүү. Бирок ошол баланын жөндөмүн ким кандай ачалат? Ким кандай ачалат дегенде мындай да. Ошонун шыгын ачып, ошол баланы шыктандырып, ошол өнөрдү үйрөнгөнгө түрткү болгон же ата-эне болот. Кээде биз деле көрүп жүргөлү жашоодо кээ бирлер телевизордон көрүп алып эле бир таланттууларды көрүп ошондон таасирленет. Мүмкүн мугалимдерди көрөт, жакшы адамдарды, же болбосо саясий ишмерлерди көрүп алардын өмүр тарзымаларынан таасирленет. Бирок ата-эненин биринчи милдети балдарга баягы багыт берип, ошонун шыктарын баягы ойготконго бир кам көрүп коюш да. Мен ойлойм, ар бир ата-эне эгерде аракет кылса, ушундай бир ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүктөр чоң. Дагы сыр ата-энеде, ата-энеде эле жол көрсөткүчү ата-энеде. Ал эми кайсы бир АКШда, Россияда айтышат да, мындай балдарды бат үйрөнүп кеткен адамдарды индиго депчи. Мүмкүн сиз мындай ой келген эмес беле сизге? Ал бат үйрөнүп кетүүнүн сыры мындайда да. Мисалы үчүн ар бир Ункер жөн деген сыяктуу шахматты ушундай. Ал мындай айтылат. Кыргызда деле бизде көп сөз бар, жакшы айтылып, илгертеден айтып келаткан. Негизи эле ар бир адамда дейт, таланттын 1 эле пайызы берилет дейт. Андан кийин 99% эмгекте деп айтылат да. Аракетте, эмгекте. Анан булар ушул ар бир өнөрүн азыр көрсөтүп атпайбы? Мисалы, комуз чертип атат, музыкалык мектепте окуп жакшы, ал жактан да жакшы мындай эмелери жакшы, жетишкендиктеричи, окууда, шахматта же башка спортто. Бул жетишкендиктин сыры эле эмгекчилдикте да. Маселен, булар ошол ар бир багытта эмгектенишет. Убактыларын туура колдонгонго аракет кылышат. Ошонун негизинде эле булар ушундай баягы эмеге ийгиликке жетип атат деп мен ишенем. Себеби ар бир бала таланттуу, ар бир баланын да 1% Кудай таалам берген талант бар. Бирок ошол таланттар көбүнчө ачылбай калат. Эгерде ачса, ар бир балада ушундай мүмкүнчүлүктөрү терең. Ар бир баланын мүмкүнчүлүгү бар. Негизи азыркы суроону кичинекей бөбөктөрүбүзгө бергим келип жатат. Дал ушундай сиздерди жол көрсөткөн атаңыздар үйдө сиздерге кандай ата? Кандай мамиле кылат? Кандай деп ойлойсуздар? Сиздер талантын кандай баалайсыздар өзүңүздөрдүн атаңыздардын? Буга чейин балдарыңыз жөнүндө айттыңыз, эми сиз? Биз үйдө дайыма бир болуп, бири-бирибизге эмне билсек дагы үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ошо башында атам бизге ушундайды үйрөткөн. Мисалы, атам өзү шахматты билсе, бизге ошо атам үйрөткөн да биринчи. Колумузду деле атам өзү чертип жүрүп, анан ошо бизди дагы колумуз үйрөнүп алсын деп колумузга берген. Биз дагы атамдын эмгегин актап бат эле үйрөнүп алдык. Шахматты деле ошондой. Жана дагы атам көптөгөн мындай бизди ар кандай эмнендей жакшы мамилелерге тарбиялап келет. Мисалы, башка чоң кишилер менен сыйлык болгула дейт. Тарбия жагынан бар. Тарбия жагынан дагы жакшы үйрөтүп келет да. Ошол. Дагы ким атасы жөнүн мактай алат, атасы жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып? Атасын мактап көнгөн эмес да, сен биринчи жолу сурай бербедиң. Мындай суроону эч ким берген эмес да. Албетте. Ар бир эле ата-эне балдар үчүн ар бир ата-эне ыйык. Ай көрүнөт, Ар бир ата-энеге балдар ыйык ушундай да. Демек, сиздер айтпасаңыздар деле бизге абдан мындайча айтканда ачык болду сиздин кандай ата экениңиз. Биз болсо маегибизди уланта берели, анан шахмат тууралуу кайрадан бергим келип жатат сиздерге. Негизи ушул биз билбеген шахматтын дагы кандай артыкчылыктары бар? Мүмкүн акылды өстүргөндөн башка дагы. Шахматтын артыкчылыктарын жаңы эле устан балам айтып кетти. Бул деген логикалык ой жүгүртүүнү өстүрөт биринчиден. Экинчиден эсепке жардам берет. Математикада деле эсептеш керек. Шахматта да эсептин миллион варианттары бар да. Демек, аябагандай жакшы жардам тиет. Акылдын гимнастикасы деп атабыз. Күн сайын эгерде шахмат менен машыккан адамда мээ иштеп турат да.
Мен иштеп тургандан кийин ал сөзсүз түрдө өзүнүн жакшы оң таасирин адам баласына тийгизет. Шахматтын жакшы пайдалуу жактары санай берсе аябай көп да, миллиондоп саналат. Себеби дегенде ошол эле жашоого карата кадам жасоодо, мисалы үчүн жашоодо адам баласы чечим чыгарууда баягы жеп өлчөп бир кес деп кыргызда айтылган да, ушунун эле өзү шахматта бар да. Мындай карап көрсөң, шахматтын ушунчалык пайдалуу жактары көп да. Мен ошон үчүн балдарымды ошол шахмат үйрөнүп алсын деп аябай далагат кылып үйрөткөнүм да ошол болгон. Шахматтан көп пайдалуу жактары бар. Жашоодо айтылып атпайбы, баягы ар бир кадамды ойлонуп басыш керек. Мисалы үчүн шахмат партиясында, оюнда бир жолу жаңылдыңбы, кыйын. Или утуласың, же болбосо аябай кыйналып атып, кайра ошол өзүңдүн позицияңды оңдойсуң да. А жашоодо деле эгерде туура эмес кадам жасап алчу болсоң, ошонун көп кыйынчылыктарын тартышың мүмкүн да. Андан жакшы. Ошон үчүн пайдасы. Менимче, шахматчы адам максаттарды дагы аябай эргеп койсо керек. Ал эми программабыздан пайдаланып өзүңүздөрдүн пландарыңыз, максаттарыңыз тууралуу бөлүшө кетсеңиздер. Эми бизде максаттар, ар бир адамдын өзүнүн алдына койгон максаттары болот. Бизде жакшы максаттарыбыз бар. Менин эң эле максатым, балдарыма деле ушуну айтып келем, балдарым бир жакшы окуп мектепте, жакшы бир инсандардан болсо экен, келечекте бир элдин уулу болсо экен, ошол элдин уулу болгонго татыктуу болуп чоңойса экен, ошого даяр болуп чоңойса экен деп мен азыр кам көрөм да. Буларга мен айтам, көбүнчө китепте окугула. Канчалык китепти окусаңар, ошол китепте турмушта кездешчү баардык нерселерди ошол жактан аласыңар. Анан келечекте максаттарыбыз ушул. Бизде баягы бир тараптуу эле максат, ушу балдарым жакшы адамдар болсо экен, жакшы инсандар болсо экен. Анан шахмат багытында биз профессионалдык деңгээлде деп айта алам. Себеби дегенде балдарым жакшы иликтерге жетип жүрүшөт, Азиянын деңгээлинде жанагындай иликтерге жетип атат. Азыр эми кичинекей кезинде мектеп окуучусу болуп турганда, ушул окууларын бүткөнгө чейин шахмат багытында дүйнөнүн чемпиону болуп алса деген бир аруу тилегибиз бар. Кудай таалам деле эгер ошол колдоо көрсөтүп, ошо биздин тилегибизди колдосо, анан балдарымды өздөрү эмгектенсе, ушул тилегибизге жетсек аябай жакшы болот эле. Ал үчүн аябай аракеттенип атабыз, эмгектенип атабыз. Андан сырткары мына ушул ар бир багытта мына Руслан менен Алмаз бул жерде отурат. Арзыбек деген улуу балам дагы бүгүн көлгө кетти сборго. Шахмат федерациясы уюштуруп атат. Биринчи жолу биздин Кыргызстан тарыхында ошо шахматчыларды Азияга кетип атышат да баары. Ал жакка дагы көп өлкөлөрдөн келишет. Көп жок. Эл аралык. Бул жерде эл аралык Азия турнири Кореяда өтөт. Ошого даярданганга ысык көлгө кетишти да. Анын дагы ушу Русландын, Алмаздын, ушу балдарымдын жудо багытында да олимпиадалык деңгээлде бир жакшы ийгиликке жетсек, ушул олимпиаданын дагы деңгээлинде Кыргыз элинин туузун көтөрсөк деген аруу тилектер бар. Аны эми Кудай буйрса келечек көрсөтөт, булардын эмгеги көрсөтөт, биздин ушуларга түзүп берген шартыбыз көрсөтөт. Өлкөбүз эгер эртеңден бүрсү күндөн Кудай буйрса келечекте спортко жакшы көңүл буруп калса, бизде кыргыздардын гени күчтүү. Ошол эле биздин балдарбы, башка балдар ушу олимпиаданын туузун көтөрүп калса, ошонун арасында менин балдарым да ушул ошондой бир чоң ийгиликтерге жетип калса деген Кудайдан тилегим бар да. Анан буларды аракет кылып эмгектенип Биз тилектешпиз, максаттарыңызга жетиңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда конокто жети баланын атасы жана анын балдарынын бардыгы чемпион, ар тараптуу кичинекей бөбөктөрдү айтып кетсем болот. Ал эми азыркы учурубузду ардактуу телекөрүүчүлөр сөзсүз түрдө жарнамага берели, андан кийин жолугабыз. Ардактуу замандаштар, биз болсо программабызды улантабыз жана бул Кефир программасы экенин эсиңиздерге салып. Бүгүн бизде конокто Сезбек Таштанбеков, ал эми анын балдары сөзсүз түрдө Таштакеевскийге чемпион болуп эсептелет экен шахмат боюнча. Андан тышкары өзүңүздөр күбө болгондой өзүнүн таланттарын дагы тартуулай кетишти. Ал эми сиздер дагы бизге ортоктош болуп 56 46 85 номерине өзүңүздүн кызыктуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Биз болсо маегибизди уланта берели жана дагы кайрадан эле үй бүлө маселесине келип такалабыз. Себеп дегенде сиздерди көрүп, менимче көптөгөн жаш үй бүлөлөр сабак алса керек, мындай кантип тарбиялап атат, мындай сонун жаштарды жана кандайча ынтымактуу жашап атат деп. Ал эми азыркы тапта кайсыл өлкөдө болбосун, мисалы Америкада да ушу үй бүлөнү сактоочу атайын курстар бар. Ал эми сиздер да Кыргызстанда кандайдыр ушундай курсту ачуу максатыңыз жокпу? Себеби жанатан бери байкап турасыз, бир гана шахмат тууралуу эмес, же болбосо өнөр тууралуу эмес, бизге психологиялык жактан дагы маалымат берип жатасыз. Демек, мындай талантыңыз да бар экен. Демек, андай ачуу максатыңыз жокпу? Ушундай курс. Эми андай маселеси же психологиялык андай курс жөнүндө ачуу максатыбыз жок.
эми могу сиздердин мындай программаңыздарда болгон теле көрсөтүүлөр, ушундай теле передачалар көп болсо, бизден башка дагы өзүмдүн баягы сырларын бөлүшө турган үй бүлөлөр мен аябай көп деп мен ишенем. Ошондойлор болсо мен оң таасирин тийгизет да. Ал эми атайын андай курс ачалы деген деле оюбуз жок болчу. Сиз мындай аябай кандай күтүүсүз суроо бердиңиз, андай ойлонуп отурбуз. Бирок шахмат багытында курс ачып атабыз. Өзү азыр бир Русландын бир 3-4 окуучусу бар. Ошо үйдөн келип билим алып атышат. Аны дагы тереңдетип, келечекте ошол өзүбүздүн шахмат жаатында элдерге бөлүшө турган көп нерселерибиз бар. Ошо шахмат жаатында курс ачып атабыз. Жаңы ачылып башталып атат. Буюрса. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми жанатан бери балдарыңыз сиз жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Албетте бул кепке сөз түрдө жубайыңызды да кошуп кетишибиз керек. Жубайыңыз тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Себеби балдардын өсүүсүнө дагы ал адамдын да мааниси абдан чоң да. Эми жубайымдын туура айттыңыз, түздөн түз мааниси аябай чоң. Себеби эми үй бүлөдө баягы аял затынын ошо үйдүн куту деп коет, ошо ролу аябай чоң болот. Эгерде мен ошол келинчегим эгер жакшы болбосо, келинчегим ушундай бир балдарга жакшы кам көрбөсө, мен азыр бюджеттик мекемеде иштей албайт болчумун да. Анан ошол келинчегиме да ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби дегенде баягы 7 баланы тарбиялап өстүрүш чынында эле кыйын. Азыркы заманда андан бетер. Анан ошо келинчегимдин эмгеги зор. Ошо балдарды жакшы карап, убагы менен ден соолуктарын жакшы карап, убагы менен тамак ашын берип, убагы менен өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, үйдөн колдоо көрсөтүп тургандыгы үчүн ал кишинин аябай кандай баягы ролу зор деп айтып кетким келет да. Негизи эле бардык эле үй бүлөдө аял затынын ролу чоң. Балдарды немесинде баягы жакшы калыптанып чоңоюшундачы. Себеби аталар биз эртең менен мүмкүн мектепке алып баратып мен сүйлөшүшүм мүмкүн. Түштө баягы түшкү тыныгуу учурунда, тамактануу учурунда мен кызымды мектепке алып барып калам, ошол учурда сүйлөшөм. Анан кечинде сүйлөшөм. Анан менде ошо 6-чы дем алыш күнү убактым кененирээк. Калган күндөрү апасы менен да буларчы. Анан энебиздин дагы ошо жубайымдын ролу чоң. Негизи мен ал кишиге ыраазымын. Менин оюмдагыдай жакшы инсан. Азыркы убакка чейин сыйлап турасыз, Эми албетте сыйлайсың да. Мен эң биринчиден жубайымды эмне үчүн сыйлайм? Айта кетким келет да. Азыркы заманда негизи көп балалуу болуудан көпчүлүк жаштар качат. Жаштар эмес, биз менен куракташ деле, мен өзүм деле тең туштарым бар. Көпчүлүк качат да негедир. Эми мен аларды күнөөлөбөйм. Себеби дегенде чын эле кризис, андай мындай балдарды багыш керек, материалдык жактан дегендейчи. Анан бирок ошондон коркпой туруп, келинчегимдин ошо жубайымдын 7 баланы мага төрөп бергенине мен аябай кандай ыраазымын да. Анын ар бир түн уйкудан калып, ар бир баланы ушул эрезеге жеткирип, жанагындай өз алдынча болгонго чейин канчалаган мээнет бар. Уйкудан калыш керек, түнкүсүн эми айта берсем, аны энелер түшүнөт. Ушул азыр теле көрүүчүлөр эгер энелер отурган болсо, ар бир эне ошону баштан өткөргөн. Анан ушул заманга карабай, ушул заман ушундай болуп атат дебей, ушу 7 баланы төрөп бергенине мен ыраазымын. Кудай таалам берсе, дагы жакшы ойлорубуз бар. Дагы биздин келечегибиз алдыда, дагы балалуу болсок деген ниеттерибиз бар. Албетте биз эч качан неме кылбайбыз. Бул бала деген бакыт да. Бала деген бакыт. Ар бир балам мен үчүн байлык. Ушу ар бир баламдын ушул жакшы сүйүнгөнү, күлгөнү, ушулардын ар бир ийгилиги, жакшы сүйлөгөн сөздөрүнөн мен ошондон энергия алам да. Анан могул жашоонун ушу анча-мынча кыйынчылыктары ошо менен билинбей жууп кетет да. Мен ошондон энергия алып, балдарым менен энергия алып, ушу бири-бирибизден энергия алып, ушу бири-бирибизди ушинтип зарядтап өмүр өткөрүп келебиз. Бири-бириңер үчүн да жашайсыңар, Кудай буйрса, албетте үй бүлө ошондой да. Эгерде сыр болбосо, сиздин кесибиңиз боюнча кайсы адамсыз? Азыркы учурда шахматтан тышкары анын эч кандай деле сыры жок. Кесибим боюнча негизи мен мугалимдикти бүтүргөм. Филология жана журналистика факультетин, Улуттук университетин. Андан кийин да кошумча билим алып, бизде президенттин алдында атайын академия бар. Ошол жерден билим алып, бүгүнкү күндө ошо 1-май райондук администрация, бизде Бишкек шаарынын мэриясына караштуу. Ошол жерде курулуш бөлүмүндө жетектөөчү адис болуп, ошо кызмат аркалап келем да. Абдан жакшы. Анда ишиңизге да ийгилик каалайбыз, программабыздын жалпы жамаатынан. Эми кийинки суроону албетте кайрадан эле чыгармачылык чөйрөгө берейин. Себеби балдарыңыз мүмкүн келечекте ырчы болоюн, же болбосо бийчи болоюн деген тилектери барбы? Өнөрпоз адамдар болоюн деген. Эми андай ырчы болоюн, бирчи болоюн деп азырынча чынын айтыш керек эч кимиз айта элек. Бирок мындай да, мен жанагы эмне үчүн дагы бир нерсени сен жакшы суроо бердиң.
Көпчүлүк өлкөлөрдө мен ошо китепти көп окуп атам деп атпаймынбы? Ошо балдар үчүн атайын психологиялык багытта, балдарды кандай тарбиялаш керек, деги эле инсанды кандай тарбия кылып, кандай ар тараптуу өстүрүш керек, ошонун канчалык деңгээлде кийин пайдасы тиет дегенди көп изилдеп окуп көрсөм, мындай экен да, могу балдарды биз азыр ар тараптуу кылып атпайлыбы? Мен мисалы үчүн мен балдарымды ошентип ар тараптуу кылып атам да. Музыкалык жактан да бар, шахмат ойношот, китеп окушат, спорттон жана өзгөчө дзюдодон азыр жакшы ийгиликке жетип жүрүшөт. Ар тараптуу кылып чоңойто берсем, адамдын өзүнүн бир тандай турган учур келет да. Макул ал 15 жашындабы, же 18 жашындабы тандай турган учур келгенде, булар өзүлөрүнүн баягы жан дүйнө, жүрөгүнөн тандаш керек кесибинчи. Ошондо ушул азыркы ушул аракет кылып, ушул ийгиликтерге жетип жүргөн азыркы өнөрлөрүнүн ушул бир тарабы менен булар кетиши мүмкүн да. Кайсы тарабынан кеткенге да буларда тандоо болот биринчиден. Экинчиден, ошол кеткен багытында буларда алдын ала фундамент даярдык болуп калат да. Ошондуктан мага азырынча булар андай чыгармачыл адам болобуз деп деле кыялдарын айта элек. Болгону жакшы окуп, бир жакшы окууларга окусак деген ойлору бар, айтышат. Ушу жогорку окуучу окуйбуз, шахмат боюнча жанагындай ийгиликтерге жетебиз дегендей ушундай да бизде. Ал эми кесип боюнча ар кимдин өзүнүн кыялдары бар, эми бирок чыгармачыл жагында айтыш элек, чыгармачыл жаатында айтыш элек. Багытыңыз абдан жакшы экен. Ал эми сөзсүз түрдө кичинекей балдар өзгөчө кимдир бирөөнү карап өсүшөт да. Көмүр туткан адамдары барбы, же болбосо сизди карап өсүшөбү? Аны көмүрлеринен өздөрүнөн сураш керек, андай болсо. Ким анда көмүрлериңер? Биз мындай көп деле көмүр тутпайбыз. Болгону жакшы окусак эле дейбиз. Жакшы. Ал эми окуганга байланыштуу мектепте кайсыл сабакты жакшы көрөсүңөр? Албетте шахмат ойногондон кийин мен математика сабагын жакшы көрөм. Мектепте жаган 5ке бүтүп атасыңар, бардыңар. Эми жакшы. бар анча-мынча кыйынчылыктар болот, төрттөрү бар кээ бир сабактардан, бирок алдыңкы окуучулардан мектебинде жакшы окушат. Жакшы окушат. Абдан жакшы. Демек окууда да ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз тарапка кошулууга чакырабыз. Биздин байланыш телефондорубуз 56 46 85 экен, эсиңиздерге салып жана бүгүнкү биздин студиябызда конокто Сезбек Таштакеев, жети баланын атасы жана анын 4 баласы. Албетте азыркы тапта шахмат боюнча көптөгөн өлкөлөргө барып, республикалык олимпиадаларга катышып келген экен. Ал эми дал ушул тууралуу бүгүнкү биз маекти улап жаткан учурубуз. Жана дагы сиздерге азыркы суроо мындайча болсун. Негизи сөз түрдө биз азыркы учурда жашап жаткандан кийин үй бүлөлүк маселеге кайрадан кайрылалы. Азыркы жаштар карап турсак, бат эле мисалы бир айдан кийин жашап, анан бат эле ажырашып кетишет да, свадьбага болушуп. Бул мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз сиз, мисалы үй бүлөлүү адам катары? Үй бүлөлүү адам катары. Эми мунун себеби ар тараптуу албетте. Ошол жаштар кайсыл тарабынан түшүнүшө албай калды, эми аны айтыш кыйын. Бирок ошондой ажырашуулар аз болсо деп ойлойм да. Мен анын себебин айта албайм. Себеби дегенде көбүнчө түшүнүшпөдөн келип чыгат го. Ошон үчүн мен ойлойм да, алдын ала жаштар бири-бири менен жакшылап түшүнүшүп, сүйлөшүп үйлөнүшсө жакшы болмок негизи. Абдан жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо азыркы убактыбызды сонун музыкалык чыгармага беребиз, андан кийин жолугабыз.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабыз соңунтабыз. Албетте, ар бир өлкөдө ар бир жаран өзүнүн патриоттук сезимин күчөтүп, Кыргызстандын атын көптөгөн өлкөгө тааныткысы келген адамдар да бар. Ал эми алардын катарында бүгүнкү биздин студиябызда коноктоо Сезбек Таштакеев жана анын кичинекей чемпиондору бизде конокто отурушат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз тарапка кошулсаңыздар болот. Ошондой эле биз болсо программабыз аягына чыгайын деп калыптыр. Андыктан программабыздын соңунда жылуу атмосфера тартуулаш үчүн сиз тараптан сонун музыкалык чыгарма угалы. Эми чыгарма баягы сиздердин телеберүүңөр бизге аябай жакшы жакты. Эми баягы бүтүп атат, убактыбыздын соңунда бизде үйдө балдарга ар дайым үйрөтүп жакшы өзүбүз үчүн жакшы бир маанай тартуулай турган бир Бишкегим деген ырлар бар. Дайыма ушуну ырдап, ушундан жакшынакай көңүлдөрүн көтөрүп, ушундан дуктарын көтөрөт да. Бизде Бишкектин гимни деп айтылат. Ошону эми үчөөңөр чогуу ырдап берип койгула. Айжан, сен да кошулсаң болот. Чыныгы патриоттордон Бишкегим аттуу музыкалык сонун чыгарманы жандуу үн менен угабыз. Кана баштай бергиле. Ала тоого кыргыз конгондо, айланып сен жылдыз борборго. Ак калпактуу үйгө айландың, арга барбы сүйбө огонго. Бишкегим, Бишкегим борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгун Бишкегим сен. Бар болгун Бишкегим сен. Көргөндөрдүн көзү күйгөн жер, көкөлөтүп көбү сүйгөн жер. Келип сенден бар табышат, кең дүйнөгө батпай жүргөндөр. Бишкегим, Бишкегим борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгун Бишкегим сен. Тагдыр бойруп жаштын шагында, жагыласың өмүр шамында. Керөгүмдүн деми барында, жүрө албаймын сени сагынбай. Бишкегим, Бишкегим борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгун Бишкегим сен. Бар болгун Бишкегим сен. Азаматсыздар дейли. Көңүл көтөрө турган. Биздин программабыз ушул менен аяктаган турат. Сиздерге келип бергениңиздерге абдан чоң рахмат. Өркүндөп өсө бериңиздер, дайыма ынтымакта болуңуздар дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызды дал ушундай патриоттук ыр менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейли.